Саламатсыңарбы окуучулар. Жетиген мектеп лицейи 2-класстар үчүн кыргыз тил сабагы. Башталгыч класс мугалими Мадымарова Ширин Мамановна. Турна деген эмне? Силер турна көргөн белеңер? Азаматсыңар балдар. Демек бул кана учуучу куштардын бир түрү. Кагаздан жасалган турна. Балдар, силер да кагаздан турна жасап көргөн белеңер? Анда эмесе балдар, мен силерге кагаздан жасалган мең турна деген темадагы текстти окуп берейин. Кунт коюп угуп тургула. Алгач текстти окуурдан мурун биз сөздүк ишин жүргүзө алайлы. Радиация, уулануу. Уулануу балдар. Кандайдыр бир көмүр кычкыл газынан, нефттен уулануу бул радиация деп аталат. Рак, айыкпас оору. Кагаздан жасалган мең турна. Кун коюп угасыз. 1945 жылы дүйнөлүк экинчи согуш аяктаганда Америка Япониянын 2 шаарына 2 атом бомбасын жардырган. Анын бири Хиросима шаары эле. Шаар толук талкаланып, миңдеген адамдар курман болушкан. Анткени бул бомба кадимки бомбадан жүздөгөн эсе күчтүү болчу. Андан адам аман калса, радиация алат да айыкпас рак оорусуна чалдыгат. Бул ошонусу менен эле өзгөчө коркунучтуу. Андан 12 жыл өткөн соң Хиросимадан бир канча алыс турган шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат. Ал 13 гана жашта эле. Көрдүңөр балдар. Текстибиз Америка Японияга шаарына атом бомбасын жардырган. Ал Хиросима деген шаар болгон. Ошол шаар толук талкаланып, көптөгөн адамдар курман болушкан. Себеби бул бомба жөнөкөй бомба болгон эмес. Кадимкидей бомба эмес. Ал жүздөгөн эсе күчтүү бомба болгон. Ошондо балдар, ушул бомбадан жардыруудан адам аман калса, радиация алат да айыкпас оорусуна чалдыгып калат экен. Ошондой өзүнүн өзгөчө коркунучтуусу болот. Ошол жардыруудан кийин балдар, Садако аттуу кыз аябай катуу ооруп калган экен. Ал кыз болгону 13 гана жашта экен. Демек балдар, текстке биз текст ичиндеги суроолорго жооп беребиз. Атом бомбасы качан, кайсыл шаарда жардырылган? Шаар ичи кандай абалда болгон? Бул бомба кандай экен? Садако эмне себептен ооруп калды? Ал канча жашта эле? Окуя кайсы жерде өттү? Тексттин кармандарын окуяны айтып бергилечи. Текст ичиндеги кыздын аты ким? Садако. Ага кандай суроо берилип жатат? Текст ичиндеги кыздын аты ким? Садако. Кандай суроо берилип жатат? Ким? Ал сүйлөмдүн кандай милдетин аткарды? Сүйлөмдө эмне милдетин аткарды? Демек балдар, бүгүнкү числону жазгыла да сүйлөмдө эмне милдетин аткарган адам аттары. Б тамгасын жазып, сулуу элементи менен
тыкан таза жазабыз балдар. Андан кийин балдар сөздүк жазуу ишин жүргүзөбүз. Албетте сөздүк жазууну силер билесиңер. Баштадык анда. Анара сабакты жакшы окуйт. Анара сабакты жакшы окуйт. Курманжан үй канаттууларын жакшы көрөт. Курманжан үй канаттууларын жакшы көрөт. Алманбет апасына сонун гүл берди. Алманбет апасына сонун гүл берди. Биринчи сүйлөмүздөгү сүйлөмдүн ээси Анара. Экинчи сүйлөмдө Курманжан. Үчүнчү сүйлөмдөгү ээси Алманбет. Аларга биз кандай суроо белгисин бердик? Албетте, ким деген суроо берилди. Азаматсыңар. Демек балдар, түшүнгөн болсоңор, анда сүрөттөр боюнча сүйлөм түзгүлө дагы сүйлөмүңөрдө адам аттары катышсын. Текстке байланыштуу сүйлөмдөр болсун. Балдар, бүгүнкү темага түшүнгөн болсоңор анда балдар, мен силерге тапшырма берейин. Тапшырманы туура аткарып келүүгө аракеттенгиле. Тапшырма. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт таткыла. Сүрөтүңөр боюнча аңгеме түзгүлө. Сүрөтүңөр боюнча аңгеме түзгүлө. Азаматсыңар. Дагы бир жолу көрүшкөнчө кош болуңла.